Ысык көл айланма жолунун Корумду Балбай Батыр участогунун курулушу башталды. Каттам 30 жылдан ашы убакыттан бери жасалбай, аң чөнөктөрү гана жамалып, отурумдук оңдоо иштери жүргүзүлүп келген. Эми жол салынса, жергиликтүү тургундар келген коноктор үчүн да ыңгайлуу болот. Жаңы жолдун туурасы 22 метр болуп, 4 тилкелүү ортосуна бөлүүчү тосмо коюлат. Аталган жолду реконструкциялоо ишинин башталышы менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров таанышты. Мамлекетти алдыга жылдырып, элдин бакубат жашоосун камсыз кылуу үчүн бир катар ири долбоорлор ишке ашып, анын ичинде жол салуунун социалдык экономикалык мааниси зор экенин белгиледи. Курулуш жалпы 3 жылга созулуп, долбоордо жолду көрктөндүрүү, жүргүнчүлөр үчүн бардык шарттарды түзүү каралган. Корумду Балбай жолу экинчи техникалык категориядагы жол болот. 4 тилкелүү жол төшөлөт, ортосунан цемент менен парапеттер менен бөлүнүп турат. Капталдарында велодорожкалар болот. Жөө адамдар үчүн жер үстүнөн 3, жер астынан 2 өтмөк салынат. Эки тарабына тең жарыктар орнотулат. 7 жерде машина токтоп, эс алуучу аянтчалар болот. 14 көпүрө, 877 суу өтчү каналдар жасалат. Буюрса 3 жылда толук ишке кирет. Мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевич элибиздин кыйналбай жакшы жашашы үчүн биринчи кезекте элге жагымдуу шарт түзөө турган долбоорлорго артыкчылык берип келет. 2026 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасы толугу менен элге арналган. Мектеп, бала бакча, оорукана, жол, суу, көпүрө жана башкалар. Жолдор өлкөнү социалдык экономикалык жактан өнүктүрүп, туризм тармагынын дараметин көтөрүүгө өбөлгө түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасы да өнүккөн өлкөнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн бири жол экенине токтолду. Биздин милдет дал мына ушундай өсүү траекториясын сактап, мамлекетти алдыга жылдыруу, элибизди бакубат жашоосун камсыз кылуу, ар бир жаранды үйлүү кылуу, ар бир айылга чейин жолдорду салуу. Жол экономиканын күрө тамыры, артериялар катары кызмат кылат. Жолдордун жаңырышы экономикалык өнүгүүгө, ушул аймактын гана эмес, бүтүндөй өлкөнүн жашоо сапатын жакшыртат. Райондогу элдин соода түйүндөрүнө жана социалдык объектилерине жетүүсүн жакшыртат. Жана аймактардагы маанилүү экономикалык иш болуп саналган туризм тармагына дагы жакшы түрткү болот. Бул долбоор өлкөбүздүн стратегиялык иш-чаралардын бири. Ошондуктан жол курулуш компаниясынан суранып кетебиз, бекитилген графиктен кечикирбестен өз убагында жана сапаттуу бүткөрүп бериңиздер. Азыркы тапта бир катар техника иштеп, жолду кеңейтүү, жол жээгиндеги жолтоо болгон бактарды кыюу иштерин жүргүзүүдө. Курулуш учурунда көл кылаасынын уникалдуу жаратылышы эске алынып, экологияга зыянын тийгизбеген заманбап электр самосвалдары колдонулат. Азыркы тапта айта кете турган болсом, бул кеңейтүү иштери жүрүп атат. Азыр баягы элдерге, жашоочуларга баягы тоскоолдук болбош үчүн өзүнчө полоса азыркы кеңейтүү иштери жүрүп турган кези. Азыркы убакта мына дагы көрүп турасыңар, жолдун эки тарабындагы бактар алынып атат. Азыр бир 50%ке жетип калдык. Анан ошондо эле сразу айта кете турган болсом, бул ошо чыккан бактардан биз аялдамалар жасап атабыз. Чатырчалар жасап атабыз, даратканаларды жасап атабыз. Бул бизге тиешелүү болгон жолдорго ошолорду орнотуп берүүгө. Бул жол 30 жылдан ашы убакыттан бери жарытарлык асфальттанбай, тургундарга, айдоочуларга бир топ эле кыйын болуп келген. Эми жол салуу башталып, мындай жагымдуу жаңылыкты уккан жергиликтүүлөрдүн кубанычында чек жок. Жол жаман эле, машиналар талкаланып эметчү эле. Жолду зыңгыратып, сонун салып атат. Айлыбыз мына көтөрүлүп, эл жакшы жашоодо болуп атабыз. Колубуз узарды. Сүйүнүп атабыз ушинтип жол келип атканына. Биз эле эмес, бүт айыл сүйүнүп атат. Ушул Корумдудан Балбайга чейин делинип атат. Ошол жолдун баары чынында начар эле жол болчу, машиненин баары талкаланчу, чуңкурлар көп болчу чынында. Анан эми салынып кетсе жакшы, баарыбыз кубанып атабыз. Кадабойлор көп эле кетип бузулуп жүрчүбүз. Мынакей Кудай буйрса ушу жолубуз жакшылык болуп берсе, жакшы жолдордон берсе, Кудай буйруп бүтүп берсе, бизге да жакшы, баарына жакшы. Ары өткөндөргө келген кеткен конокторубузга да жакшы.
Мындан тышкары Дуан аймагында дүйнөлүк 2 категориядагы каттам боло турган балыкчы Барскоон Каракол унаа жолунун курулушу, ошондой эле 3 категориядагы Түпкеген автожолунун курулушу кызууланууда. Эки жолду тең 2025 жылы бүткөрүү мерчемделүүдө. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Айбек Жумашев, ысык жаңылыктары.